Салам достор. Бул видеодо М-банк картадан башка банктардын любой картага кантип которобуз, ошол боюнча бир аз айтабыз. Ал үчүн М-банкка киребиз. Киргенде эле эң ылдый жагында солдон экинчи платежи деген кнопканы басабыз. Киргенибизде бул жерде мынакей по номеру карта дегенде. По номеру карта. Ушул жерге киргенде номер картаны сурайт. Визабы, Элкартпы, Айыл банк, РСК банк, Компанион, КСБ банк, любой банктын картасы болсо дагы, кайсыл банк болсо да сыртында картанын номерин жазабыз. Мисалы, Виза деп коелу. Сыртындагы номерлерин жазабыз. Бул жерде картанын номерин жазган жерде оң жагында 4 бурчтук кнопка турат. Бул сканер. Эгер алуучу карта жаныңызда болгон болсо, сканерди басып туруп, картаны сүрөткө тартсаңыз, номерин жазып отурбай эле өзү таап алат. Номерин жазгандан кийин картанын номерин аты жөнүн жазабыз. Аты жөнүн жазганда орусча жазсаңыз жазылбайт. Английский жазыш керек. Мисалы, сумманы жазабыз. Эгер виза болгон болсо, минимальный комиссия 150 сом. Любой суммага минимальный комиссия 150 сом. Мисалы, 100 сом которсоңуз деле 150 сом. 1000 сом которсоңуз деле 150 сом. 10 000 сом которсоңуз деле 150 сом. Эми Элкарт боюнча. Элкартка комиссиясы бир аз башкачараак. Элкарт болгон болсо, минимальный комиссия 100 сом болот. 1% болот. Минимальный деген жерде жок, 1% болот. Мисалы, 10 000ге 100 сом, 1000 сомго 10 сом, 100 сомго 1 сом. Картанын номерин жазгандан кийин, сумманы жазгандан кийин перевестини басабыз. Азыр мен туура эмес номерди жазган үчүн бул жерден кызыл болуп мындай чыгып калат. Эгер сиз туура номерди жазганыңыз болсоңуз, перевестини баскандан кийин мындан кийинки этапка өтөт. Ал жерде алуучунун аты жөнү, суммасы, комиссиялар көрүнөт. Болду, эгер картанын номерин туура жазган болсоңуз, алуучунун картасына где-то 10 минутта, 15 минуттага чейин барып түшүп калат. 2 минутада да түшүп калышы мүмкүн. Эгер видео пайдалуу болгон болсо, видеого лайк басып, подписаться кнопкасын басып коюңуздар.